Салам достор, мен бүгүн корейлердин белгилүү капуста салатын жасайм деп турам. Бул салаттын өзгөчөлүгү азыркыдай кыш мезгилде, ошол колубузда азык-түлүктөр чектелүү болгон заманда палоо сыяктуу коюу тамактардын жанына аябай жакшы жарашат да. Анан дагы бул салатты бир кылып болгон бойдон ошол күндө кечинде музаткычтан чыгарып, тамактын жанына жегенге аябай ыңгайлуу. Анда иш башынан болсун. Керектелүүчү азыктар болсо, бул бир баш чоң капуста, 2 баш сабиз, 2 баш бадырың, бир чоң баш сарымсак, 2 баш пияз, анан бир тутам укроп жетиштүү болот. А дегенде эле ошол капустаны майдалагандан баштайм. Капустан өзөгүн алып салам. Эми капустаны ошол кашыкка же вилкага илингидей өтө майда эмес, чоң-чоң кылып эле турайм. Мындай чоң-чоң эле. Капустаны салыш үчүн үйдөгү эң чоң идишти алдым. Ошол капустаны турадым. Эми бул капустаны туздайм. Бирок менин идишим бир аз бул капуста кичинерээк болуп калган үчүн жанына башка идиш дагы алып келдим. Эми ушул 2 идишке капустаны бөлүп жакшылап туздайм. Капустаны эмне үчүн туздайм? Себеби дегенде капуста ушундай тирүү кезинде өзүнө эч нерсени сиңирбейт да. Ошон үчүн мындай капуста бир аз солушу жана мындай ушундай кыжыраңдыгы кетиши үчүн жакшылап туздап, бир саат, 2 саат керек болсо, ошо тыныктырып коем. Негизги кыла турган нерсе ошол ар бир капустага туз жетсин. Ага чейин сабиз менен бадырыңды туздайм. Бадырыңды чоң-чоң эле турайм. Анын майдалаштын эч кереги жок. Мына болуп туруп эле чоң-чоң турасак жетиштүү болот. Бадырыңдар. Эми сабизди чоркадан өткөрөм. Bunday чорка ар бир эле үйдө болсо керек. Убагында ошол корей салаттары аябай популярдуу болгон кезде ар бир үйдө эле ушундай чоркалар алынды болуш керек деп ойлоп жатам. Мындай кылып узун кылып чоркадан өткөрөм. Сабиз менен бадырыңды да бир аз туздайм. Себеби булар дагы жакшылап солуш керек. Бир аз эле туз жетиштүү. И буну да жакшылап туздап солутам. Үстүн жаап, ошол капуста менен бирге солушун күтөбүз. Бул бир саат же 2 саат болушу мүмкүн. Канчалык көп турса, ошончолук туз жакшы сиңип, капуста менен сабиздер жакшылап солуйт. Капустаны туздаганыма 2 сааттай болуп калды. Эми бул капуста менен сабиздерди сүзүп алам. Көп деле мындай суусун сарктырбаш керек, бир аз нымдуу болуп калса деле болот. Мондай болуп астына суусу тунуйт. Бул жака төгүп. Эми капусталарды сарыктырам. Мына кастрюлдун жарымына чейин болуп калды. Мына суусу сарыкты да.
мындай болуп суусу чыгат. Бул өтө туздуу суу. Бул суунун бизге кереги жок. Буну төгүп салсаң деле болот. Эми капустаны кайра кастрюляга алам. Себеби дегенде бул идиште аралаштырыш оңойрак болот. Союз менен бадырым. Эми пиязды кууруйм. Пиязды басам. Ортосунан бөлүп, мындай кылып. Ысытылган сковородкага семечка май, бир аз. Эгер үйдө болсо, бир аз кунжут майы, бир аз эле. Кунжут майы да өзүнчө бир сонун жит берет да. Май жакшылап кызыды, эми пиязды салып кууруйм. Пиязды жакшылап саргайтып кууруйм. Piyaz kurulu çekti. Ukroptu. Maydalabайын. Өтті майдалған деле. Қажети жоқ. Ukroptu qoштум. Эми сарымсактардын баардыгын сыгам. Piyaz жакшылап куурулду. Эми бунун астына түшүрсө болот. Piyazın dudağı çekti. Эми керектүү приправаларды кошом. Эң кызыктуусу, корейлер эч качан баягы приправа для корейской моркови, андай мындай деген приправаларын эч бирин колдонушпайт экен. Алар ошо биз колдонуп жүргөн эле приправалар колдонот экен. Биринчи бир кашык 70% уксус кошом. Уксусная кислота. Biraz daha. Болду. Бул уксусная кислотаны аябай эhtiyаттык менен кош керек. Эгер керектүүсүнөн көп кошуп ийсең, бул адамдарда аллергический реакция жүргүзүшү мүмкүн. Анан корейлердин эң көп колдонгон приправасы бул биз билген ошол майдаланган кинза. Буну кориандр деп айтышат. Bir kaşık toğulu кинза. Daima уксусная кислота кошкон жерге bir kaşık сахар, кум шекери кошушат экен. Канча өзүңөр каалагандарга жараша мурч кошсок болот. Мурч андай деле ачуу эмес. Бул жерде чилинин приправасы бар. Ошо чили кошом. Bir кашыктай ачуусу жакшы болсун деп. Приправалардын баарын кошкондон кийин мындай кулап кийип алган жакшы деп ойлойм. Себеби bir жагынан пияз бир аз ысык, экинчи жагынан ушул баардык життар колго сиңип калбаш үчүн кулап кийем. Дагы мына пиязды салаттын үстүнө кошом. Пияздын майын көрүп атасың, ушул май
салат үчүн жетиштүү болот. Кашык сыдырып алам дагы. Шулардын баардыгын эми жакшылап аралаштырам. Ар бир приправадагы, пияздагы, майдагы тие тургандай кылып жакшылап аралаштырам. Жакшылап аралаштырдым. Салат даяр болду десеңер, даяр боло элек. Себеби энди ушул кошкон нерселердин баардыгы бири-бирине сиңиши үчүн салаттын үстүн жакшылап жабып, балконго чыгарып коем. Ошол муздак абада болбоду дегенде бир 8-7 саат туруш керек да. Мен кечинде кылдым. Эртең менен кечейин. Салат даяр болуп калат. Анда эртең күтөбүз. Капуста салатты балконго алып чыгып койгонума 1 күн болду. Азыр ошол даамын татып көрөйүн. Негизи бул салатты муздаткычта ошол даяр болгондон кийин 1 жума чейин сактаса жакшы болот. Канчалык турган сайын ошончалык ошол приправалар бири-бирине сиңишип, капустанын даамы ошончолук жакшы чыгат да. Башында айтып кеткендей эле, бул кышкы салат. Кышкы корей капуста салаты. Бул салатта ошол жети болсун, даамы болсун, ошол капусталардын бир аз мындай катыраңкылыгы болсун, баардыгы аябай сонун. Баарыңыздарга бул салатты жасап көрүүнү сунуштайм. Видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кийинки видеолордо жолугушканча. Мен болсо даамын аттайм.